Бул сүрөттү жакшылап дыккат коюп караңыз. Кандай ойлойсуз? Бул сүрөттөгү адам эмне кылып отурат? Жана анын алдында турган нерселер эмне? Сиз көрүп турган дал ушул сүрөт азыр сиздерге айтып бермекчи болгон тарыхый драманын, моңдуу окуянын, толеранттуулукту туу тутунган батыш маданиятынын чыныгы жүзүнүн кыскача көрүнүшү. Чарасыз олтурган бул киши сиз сыяктуу, мен сыяктуу бир ата. Ал эми жерде жаткан нерселер булар кичинекей кыздын колу жана буту. Бул кол менен бут кимге таандык деп ойлойсуз? Чарасыз олтурган бул атанын дал өз кызына таандык. Ооба, байкуш ата кызынын кесилген колуна жана бутуна тиктеп, эмне кылаарын билбей олтурат. Дегел адам баласы канчалык заалым боло алышы мүмкүн деген суроого тарыхый жырткычтар так жооп берген. Бул жырткычтардын бирөөсү Бельгия падышасы 2 Леопольд жана анын Конгодогу зулумдугу. Тарыхтын дагы бир аянычтуу барагын ачууга даяр болсоңуздар баштадык. Колу кесилгендердин өлкөсү Конго. Бир учурларда дүйнөдөгү өлкөлөр аймагынын чоңдугу менен алдыңкы планга чыгышчу. Аймагы дагы да чоң болгон өлкөлөр дагы да күчтүү өлкө маанисине келет болчанда. Бирок акыркы кылымдарда бул жагдай өзгөрүп, өлкөнүн күчү ээлеген аймагынын аянтына карап эмес, тескерисинче экономикалык жана технологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө карап билине баштады. Алсак, Конго Демократиялык Республикасы да көрбөгөндөй чоң аймакты ээлейт. Ошону менен эле бирге калкынын саны боюнча да көпчүлүктү түзгөн жакыр бир өлкөлөрдүн катарында. Элестетиңиз, 95 миллиондон ашуун эли бар, 2 миллион 345 миң чарчы чакырымды түзгөн дөөдөй аянтка ээ. Африканын так ортосунда жайгашып, Африканын жүрөгү деп аталган өлкөлөрдүн бири. Ошол эле кезде күнүнө болгону $1 да аз тапкан, эски доордогудай жашоо кечирген бир өлкө. Эмне үчүн мынчалык кедей? Себеби 1800-жылдан баштап 1960-жылга чейин Бельгия жана Франция тарабынан кенедей каны сорулган, эксплуатацияланган. 1885-жылдан 1960-жылга чейин Бельгия Конго менен Руанда өлкөлөрүн өз колониясында кармады. Бүгүн айтып бере турчу окуя болсо Конгодо болуп өтөт. А балким бул окуяны Европанын колониалдык тарыхындагы катардагы заалым окуяларынан бири болгон десек да аша чаппайбыз. Себеби батыштын тарыхында мындай зулумдуктар ого эле көп. Эсептеп бүтө албайсың. Азыркы күндө деле уланып жатат бул зулумдуктар. Бирок биздин аң сезимибизге батыш зулумдугу катары Холокосту гана сиңиришкен. Холокост бул бир гана чети, батыштын чыныгы заалымдыгы чаң баскан тарых барактарынын тээ түйүндө жашырылып жатат. Бир күнү бул барактар бүтүндөй ачылат иншалла. Ошол барактардын бирөөсүн бүгүн биз сиздерге ачып берели. 1885-жылы Берлин конференциясы уюштурулат. Конференциянын максаты Африка өлкөлөрүн талап тоноо, бөлүштүрүү болчу. Конференциянын жыйынтыгында Африка кудум эле устукан сыяктуу бөлүктөргө бөлүнүп, бөлүштүрүлдү. Майлуу устукандын көпчүлүгү адаттагыдай эле Англия, Франция, Германияга тийди. Бельгиянын падышасы Леопольд болсо, Конгого христианчылыкты жаям, маданиятты жаям, бул атамдын улуу мүдөөсү болчу деген сыяктуу куру сөздөрдү айтып атып, Конгону алат. Натыйжада Конго өлкөсүн Бельгиянын падышасы 2 Леопольд өз мүлкү катары ээлеп алды. Эгемендүүлүккө жеткенден 55 жыл өткөндөн кийин Бельгия өзүнөн 77 эсе чоң болгон өлкөнү кантип ээлеп алды. Себеби ошол кездеги Европанын күчтүү өлкөлөрү Бельгияны өз көзөмөлү астында кармап тура алуусу үчүн Конго сыяктуу килтейген өлкөнү берип салган эле. Бельгиянын башында эң узак тактыда олтурган падышасы 2 Леопольд. Ооба, сыртынан караганда өтө маданияттуу, инчилигент көрүнгөн дал ушул киши жаш балдарды да кошо эсептегенибизде жалпы 15 миллион адамдын өлүмүнө себепкер болгон. Кошуна өлкөлөрдөн артта калбагыла, мүмкүн болушунча деңиздин наркы жагына жайылгыла. Ал жакта өндүрүштөрүңөр үчүн маанилүү базарлар, соода үчүн азыктар жана Европа үчүн дагы да жакшы жер таба аласыңар деген Леопольд 2 Европанын колониялык саясатына жүрөктөн байланган эле. Леопольд Конгого алгач элди маданиятташтырабыз деген слоган менен кирет. Бул үчүн алгач эл аралык Африка коомчулугун түзөт. Леопольд өз куру убадасында Африкада кол базарларын жоёбуз, элди агартабыз, саламаттуулук жана дагы да жакшы жашоону сунуштайбыз, сунабыз дейт. Конго уруу башчыларына сүйлөшүү максатында барган Бельгиянын бийлик төбөлдөрү конголук уруу башчыларды мына ушундай убадалар менен тилемизди. Куруу убадалар менен Конгонун бүткүл аймагы аста-секин Бельгиянын башкаруу тезгининин астына кире баштаган эле. 2 Леопольд алгач Конгодон пилдин сөөктөрүн алып келип Европага саттыра баштайт.
Пилдин сөөгүнөн маданияттын чагылуусу болгон кооз буюмдар, эстеликтер, пианинонун баскычтары жасалчу. Азыркы күндө деле батыш маданияты жана эстетикасы деп шилекейибиз коюлган ошол маданият буюмдары Африканын каны менен жасалганын тилекке каршы билбей жатабыз. 1890-жылдарда Конгодон жаңы кен байлык табылат. Бул каучук эле. Өнөр жай өндүрүштөрүнүн өнүккөн учурунда айрыкча желим продукцияларды, дөңгөлөктөрдү өндүрүүдө Европага абдан керек болгон каучуктун запасы дүйнөдө эң көп Конгодо катылган болчу. Бул табылга Бельгиянын Тавитин ого өшпетер атса, Конгонун канын ого өшпетер агызды. Леопольд дагы да чектен чыкты. Сөз жүзүндө эл агартуу максатында түзүлгөн Бельгиянын эл аралык Африка коомдук уюму Конгодо бир оорукана тургузуу мындай турсун бир кышта тургузушкан эмес. Иш жүзүндө колониалдык саясат башталган болчу. 30 миллион эл болгон Конгону кол астында кармоо үчүн Леопольд күчтүү армия курду. Конгонун калкынын арасында Бельгияны жактыргандар саткын конголуктарды аскер катары армияга кабыл алышты. Ал эми алардын балдары болсо армиянын келечектеги аскерлер болуу үчүн атайын жатаканаларга жайгаштырылды. Бул аскердик колдун аты элдик армия деп аталды. Ошол учурларда каучук топтоо машакаттуу иш эле. Каучук дарактарынын жарылган жаракаларынан аккан коюу суюктукту денеге сүйкөп, ал каткандан кийин аны кырып алчу. Көптөгөн адамдардын ушундан улам терилери сыйрылчу. Бельгия бийлиги Конго аймагындагы бүткүл жер документтерин колуна киргизгенден кийин абал күндөн күнгө оорлошту. Өлкөдөгү үстөмдүгүнөн улам барган сайын ач көздөнгөн Леопольд Конго элин кадимкидей кулга айландырды. Күн сайын элден дагы да көбүрөөк каучук талап кылынып, норма тынбай көбөйтүлүп барган. Белгиленген норманы толтура албагандар жазаланчу. Нормага жетпегендердин аялдарын бельгиялык аскерлер барымтага кармачу. Атүгүл нормага жетпегендерди жазалоо боюнча атайын усулдук китепчеде чыгарганга жетишти Бельгия залымдары. Камчылоо, сабоо, намысына кол салуу сыяктуу жазалар менен гана чектелип калбастан, дагы да катаал жаза ыкмаларын колдоно башташты. Башкача айтканда, нормага жетпегендердин колдору кесилчү. Мыйзам жаш-карыны атүгүл кичинекей наристелерди да таанычу эмес. Эгер нормага жеткире албаган адам ишке жарамдуу адам болсо, жаза катары анын жубайынын же баласынын колу кесилчү. Себеби ишке жарамдуу адамдын колун кесип салса, ал иштей албай калмак. Андыктан анын перзентинин же жубайынын колун кесип салышса, бул конголукту ого бетер коркутуп, моюн сунуусуна алып бармак. Шайтанды да тоо дедирте турган бул ыкманын негизинде миллиондогон конголук балдардын жана кыздардын колдору кесилип, майып болуп калышты. Конгонун дагы бир аты колу кесилгендердин өлкөсү. Конгодогу геноциддин символу болгон тасмабыздын башында ошол фото сүрөт айткандарыбыздын айкын далили. Ооба, сиз жакаңызды кармап тоо келтирип жибердиңиз. Бирок мындай көрүнүш бизде деле болбоду эле. Кечээ эле Сталиндик диктатура доорунда аталарыбызга очойгон, аткарылуусу мүмкүн эмес болгон пландар коюлган. Башкача айтканда, 100 кой баккан койчуманга кийинки жылы 200-250 кой тапшырасың деген план нормалар коюлган. Байкуш аталарыбыз планды толтуруу үчүн өз жанынан каражат чыгарып атып, планды толтурушкан. Ош тарапта пахтанын планын толтура албагандар үйүндөгү төшөктөрүнүн пахталарын сууруп алып жатып, планды толтурушкан учурлар да болгон. Дал ушул планды толтурабыз деп 31-33 жылдары кошуна казак элинин бүтүндөй мал-мүлкүн данын тартып алышкандыктан 4 миллион казак кырылып калбады эле. Дал ушул планды толтурсам элим кырылып калат деп Жусуп Абдурахман уулу данды Москвага жөнөтпөй тескерисинче элге таратып салгандык үчүн атылып кетпеди эле. Бактыбызга Жусуп атабыздай кайраттууну жараткан насип кылып койгон экен, биз казактардай кырылып калган жокпуз. Болбосом, казактын башына келген Голощёкин сыяктуу жөөт жетекчи болуп калганда, балким учурда биз да жок болмокпуз. Бирок булардын баарын бат эле унутуп койдук аттиң. Адам канчалык унутчаак макулук. Темага кайталы. Бельгиялыктар үчүн бир мылтыктын огу конголуктардын кесилген колунан да баалуу болчу. Аскерлер кескен ар бир кол үчүн кошумча айлык алышар эле. Ошондой эле ок иштетпей тынчтыкты камсыздагандык үчүн алкышталып куттукталчу. Элди айбандан бетер кылып иштетишчү. Чыгымдан бир окты ысырап кылбай турганчалык сакташчу. Леопольд жогоруда айтканыбыздай жергиликтүү конголуктардан куралган аскер түздү. Аскердик колдун аты Le Fox Public, башкача айтканда элдик армия деп аталды. Леопольд натыйжада конголуктардын колу менен өлтүрө баштады. Булардын милдети баш ийбегендерди өлтүрүү болчу. Конгодон кирген кирешеге Леопольд заң караган имараттарды салдыра баштады. Алардын бирөөсү дал ушул Африка музейи деп аталган музей. Бул музейде миңдеген африкалыктарды алып келишип, маймыл сыяктуу көргөзмөгө коюшкан.
Исламият жок болсо адамзат зулумдугунун бараар жеринин эпегейи ушул. Бул адамдардын залымдыгына карап тозоктун бар экендигине шүгүр кыласың. Ооба, учурда адамдардын жактырып келген Бельгиянын алакан формасындагы шоколаддардын формасы чындыгында аябай кандуу бир тарыхтан келүүдө. Бельгия дагы бул өндүрүштө төштөрүн кага сатууну улантууда. Конго аймагы кудум эле канга жана жырткычтыкка бөлүндү. Аймактын ар жеринде асылган же кыйноого алынган же көргөндө төбө чачың тик турган мамилелерге туш болгон конголуктарды көрүүгө мүмкүн эле. Элдин жүрөгүнүн үшүн алуу үчүн түн бир окумда айылдар басылып, күнөөсүз адамдар жырткычтарча өлтүрүлчү. Бул окуялар башка колонизатордук окуялар сыңдуу өткөн доордо, башкача айтканда технологиянын тыысы жок болгон убактарда болуп өткөн жок. 1885-1908 жылдарда болуп өттү. Ал учурда басма маалымат булактары бар эле. Ошон менен эле бирге колониалдык саясатта жок болуп жаткан. Анда кантип Конгодогу окуялар маалымат булактарына чыкпастан четте калды. Чындыгында айрым журналисттер жана миссионерлер Конгодо болгон окуяларды фотосүрөткө тартып, Англиянын басма булактарынан кабарлаган болчу. Бирок эч ким эч нерсе кылган эмес. Миссионер Жозеф Кларктын Конгодо болуп жаткандарды кайра көргөндөн көрө өлгөнүм артык деп айтканы бул окуялардын аянычтуулугунан кабар берет. Чындыгында медианын күчү акыйкат үчүн колдонула турган болсо, эң күчтүү курал болуп саналат. Дал ушул мезгилдери фотосүрөтчү, документалист Алиса Сили Харрис Конго аймагына келип, болуп аткан зулумдукту сүрөткө алат. 1904 жылы Алисага Нысалу аттуу конголук колунда жалбыракка оролгон кызынын колу менен бутун көтөрүп келет. Нысалу дал ушул сүрөттөгү чарасыз ата. Аны Алиса сүрөткө алып дүйнөгө жарыялаган. Мындан башка дагы бир нече сүрөткө алган Алиса жана Алиса аттуу журналисттер заматта Конгодогу акыйкатсыздыкты жарыялай башташат. 1905 жылы жазуучу Марк Твен Король Леопольдтун Конгодогу үстөмдүгүн коргогон монологу аттуу чыгармасын жазат. Бул китепти окуунун өзү эле оор, себеби ичинде Леопольдтун зулумдуктары аябай көп сүрөттөлгөн. Бүгүнкү күндө дал ушундай азаптарды Палестина мусулмандарынын тартып жаткандыгын атүгүл телефондон да көрө албай жатпайбызбы? Биз көргөнгө да дараметибиз жетпей жаткан ошол абалды палестиналык боордошторубуз жоон териси менен сезип жашап атышат. Леопольд чыккан ар бир кабарды жок кылууга аракет кылып жатты. Бирок 1908 жылы Конгону Леопольдтун жеке менчик мүлкүнөн чыгарып, Бельгиянын карамагына өткөзүшөт. Бирок зулумдук бүттүбү? Жок албетте. Бузулган батыштан адилеттүүлүктү күтүү бул өгүздү музоо туйт деп күтүү сыяктуу. Батыштыктар конголуктар өз тилин, маданиятын унута турган саясатты жүргүзө башташты. Бул Конгодо гана эмес, бүтүндөй колония өлкөлөргө карата жүргүзүлгөн саясат болчу. Биз деле бул маданият экспансия саясатынын курмандыгы болбодукпу? Түркистанга карата жүргүзүлгөн тил, дин, маданият саясатынын натыйжасында миңдеген туркистандыктар тилинен, дининен алыстабадыкпы? Айрыкча кыргыз менен казак тилин унутуп, динин таштай турганчалык абалга келип калбады беле? Биз маданият алып келебиз деген бельгиялыктар агартуу тармагында да конголуктарга чоң сокку урду. Себеби кара денелүүлөрдүн билим алуусу мүмкүн эмес эле. Бул абал 50 жылдарга чейин уланды. Конгодо колдонулган жалпы 250дөй тил жана диалект бар. Бирок өлкөнүн расмий тили катары французчаны киргизишкен. Натыйжада калк өз тилдерин унутуп, французчаны эне тили сыяктуу көрө башташкан. Албетте, өз тилин унуткан, бөтөн тилди тутунгандар өз элинен безип, мекен эл жер деген мүдөөдөн алыстап, жүрөгү колониячыларга байланып калат эмеспи? Учурда 95 миллион калкы бар Конгодо калктын 61% французча сүйлөшөт. Бельгиялыктар алгач конголуктарды өз мектептеринде окутушуп, андан ары Бельгияга алып окутушту. Бул мөөнөттүн ичинде конголуктар христианчылыкты кабыл алышты. Алардын жүрөгүнө батышка болгон эбегейсиз сүйүүнү сиңиришти. Бул жаштар кайра Конгого келип, француз тилинин маанилүүлүгүн айтып пропаганда кылышты. Натыйжада мамлекетти бүтүндөй батышка салып берди. Бул окуя сизге да тааныш болуп атабы? Ооба, башка тилге расмийликти ыроолоонун кесепети десек жаңылышпайбыз. Муну менен эле зулумдуктар токтогон жок. Леопольд Бельгияда адам зоопарктарын түзүүнү буйругандан кийин болжолдуу 260 Конгонун тургундары ошол жерге айбан сыяктуу көргөзмө үчүн капастарга алынды. Маалыматтарга караганда болжолдуу 1,3 миллион бельгиялык жарандар дал ушул адамдарды көрүү үчүн адам зоопаркына барышкан. Муну көргөн Европа менен Америкада тынч калып калган жок. Алар да бул идеяны жактырышып, өз аймактарында ушуга окшогон адам зоопарктарын ачышты. Капастарга камалган кара терилүү африкалыктар, аборигендер эч уя албастан көргөзмөгө коюлду.
Ошондо болбогур кылыгыңды токтот деп Европада эч ким чыккан жок. Анткени капастагы адамдарды көргөнү келгендер адамдар эмес, адамдык касиетин жоготкон айбандар болчу. Кудум эле жер жүзүндө адам кейпиндеги айбандар бийликке келип, адамдар зоопарктарда камалып калган замана келгендей болгон. Бул адам зоопаркында адам уруштары жана түрдүү көргөзмөлөрдө болуп турчу. 1958 жылы башкача айтканда адам укугу, толеранттуулук деген сыяктуу баалуулуктар жайылган кечээ жакында эле бул уланып турду. 1960 жылы Конго эркин өлкө болду. Албетте расмий гана. Чынында азыр деле батыштын сур болоту Конгонун үстүндө бар. Дал ошол эркин болгондон кийин дагы адам зоопаркы үчүн Конгодон 183 үй бүлөнү Бельгиянын борбору Брюссельге алып келишип, көргөзмө коюшат. Маданияттуу болгон бельгиялыктар конголуктарды көргөнү келишип, аларга тыйын банан ыргытышчу. Кудум эле маймылга ыргыткандай. Натыйжада адам зоопаркын иштеткен акыркы өлкө катары сакталып калды Бельгия тарых барактарында. Мынакей, биз суктанган батыш маданияты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 14 кылым мурун кара денелүү Билал разияллаху анхуну Каабанын үстүнө чыгарып азан айттырган. Макул, Конгодогу элдин жашоо турмушу азыр өзгөрдүбү? Тилекке каршы жок. Негизинен Конго Демократиялык Республикасы табигый кен байлыктары менен, эбегейсиз зор токойлору менен бейиш сыяктуу бир жер. Болгону бейиште болгон бул жердеги адам жашоосу азыр деле тозокту элестетет. Бул абалдын эң чоң себептеринин бири жашообузга кирип келген технологияга болгон муктаждыктын күндөн күнгө артып баруусу. Ооба замандаш. Ушул күндө да Конго аймагы чар тарабынан каптаган хаоско карабай, бүгүнкү технологиялык өнүгүү жаатында ойногон орду зор. Балким Конго демократиялык өлкөсү болбогондо чоң ыктымалдуулук менен бул видеону көрө алмак эмеспиз. Анткени Конгодон өндүрүлүп алынган кен байлыктардын артынан дүйнөнү чөнтөгүбүзгө сыйдырып, атүгүл космоско дейре барып жатабыз. Биз сөз кылып жаткан кен байлыктар алтын, тантал, вольфрам калай болуп саналат. Технологиянын өнүгүп өсүүсү менен аталган кен байлыктардын маанилүүлүгү артууда. Булардын ичинен эң маанилүүсү колтан рудасынан алынган тантал. Оюлдук телефондор, ноутбуктар, дегеле электрондук технологиялардагы энергиялар дал ушул танталдын жардамы менен кубат топтойт. Эң башта үйдөй болгон компьютерлер, килтейген телефондор бүгүн алаканыбызга сыя тургандай болуп жетишкен болсо, дал ушул танталдын аркасынан. Конгодон өндүрүлүп алынган экинчи элемент бул вольфрам. Телефонубуздун термелип дирилдөөсү аталган элементтин жардамы менен ишке ашат. Үчүнчүсү бул калай. Бул зат электрондук башкаруунун негизин түзгөн басма жана клавишалык схемаларда колдонулат. Бүткүл буларды мүмкүн кылган колтан рудасынын 80% Конгодо жайгашкан. Бүгүнкү күндө Конгонун жер астындагы кен байлыгы 25 триллион доллар менен бааланган. Эң кызыгы, акчаны басып жаткан бул өлкө дүйнөнүн эң жакыр өлкөлөрүнүн катарында. 1960 жылдан тарта өлкөдөгү кобальт кен байлыгын колдонуу аркылуу саясий төбөлдөр уланбай башташса, эл барган сайын жакырлашкан. 1996 жылдан бери эле 5 миллиондон ашуун адам кен байлыктарга байланыштуу чыккан чырларда жашоо менен кош айтышты. Бул сан Вьетнам согушунун курмандыктарынан жада калса атом бомбасы алып келген өлүм санынан да бир топ эсе чоң. Африка өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин жаман болуусунун негизги себеби жумушсуздук жана жокчулук. Бул жагдай аларды башка өлкөлөрдүн кен байлыктарына кол салууга түртөт. Мына ушундай келишпестиктердин айынан Африка өлкөлөрүнүн ортосунда мамилелер ан сайын муздап, бириге албай келишет. Мындай абал эң көп технологиялык компаниялардын пайдасына жарайт. Себеби тартипсиздик күч алып, башаламандык жүрүп жаткан жерлерде өздөрүнө керектүү кен байлыктарды алып чыгып кетүү бир кыйла жеңил. Африка өлкөлөрүнүн башын бириктүүнү каалагандарды болсо, батыш заматта өлтүрүп жок кылат. Муаммар Каддафинин эң чоң күнөөсүнүн бири бул африкалыктардын башын бириктирүүгө аракет кылуусу болчу. Учурда Орто Азия жана түрк тилдүү өлкөлөр биригүүгө аракет кылууда. Мунун артынан курмандыктарды берүүбүз мүмкүн. Себеби биздин тизгинди колуна кармоону каалагандар оңой олтоң тизгинди кое бербейт. Ар кандай шылтоолордун артынан массалык митингдерди, чек аранын айынан чыккан искусстволук согуштарды чыгарып, жетекчилерди диктатор, залым, сөз эркиндигин жок кылуучу катары сүрөттөшөт. Атүгүл кол салууда жүзөгө ашышы мүмкүн. Албетте, Кудайым өзү сактасын мындай абалдан. Биз болсо мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн өз милдетибизди так аткаруу аркылуу мамлекетке жардам берүүбүз абзел. Убактылуу кемчиликтерге байланып, ток чычканга тоңмай жакпайт болбой,
келечектеги улуу дөөлөтүбүз үчүн кадам таштообуз абзел. Темага кайталы. Технологиялык компаниялардын экономика базарында жарыша алуусу үчүн ар дайым сырьёго муктаждыгы бар. Өлкөдө болгон чыр-чатактар кен байлыктарды казуу боюнча эсеп берүүгө жана салык төлөмдөрүн төлөтө турган системанын орнотулуусунда да тоскоол болуп берет. Бул сырьёолор канчалык арзан алынса, тапкан пайдалар ошончолук көп болот. Учурда кубат топтоочу технологияларда колдонулуп келген литиум батарейка таштарынын баары кобальттан жасалат. Мына ошондуктан кобальт адам жашоосундагы технологиялар үчүн маанилүү жашоо каражаты. Атүгүл кытайлыктар да бул өлкөдөгү кобальт кендеринин баалуулуктарын бир канча жыл мурун билишип, Конгодогу 19 кобальт фирмасынын 15-ин сатып алышкан. Сиз кызыгып жүргөн ошол Кытайдан чыккан электр унааларынын сырьёсу Конгодон кан менен, жан менен келээрин билүүңүз абзел. Тасмабыздын аягында дагы бир жолу эске салалы. Леопольд Конгодо 1908-жылга чейин эле 10 миллиондон 15 миллионго чейин киши өлтүрдү. 1884-жылы калкынын саны 30 миллион болгон Конгонун 1915-жылкы калкынын саны 15 гана миллион болуп калган. Мындай адам үчүн, залымдар үчүн жашасын тозок деген сөздөн башка кайсы сөздү айта алабыз? Леопольд кишилердин өлтүрүлгөндүгү боюнча аябай көп архивдик материалдарды өрттөп жок кылган. Кодум эле НКВДнын репрессияга тиешелүү архивдерин жок кылган сыяктуу. Же болбосо 75 жылга чейин ачылбасын деген гриф менен жаап салгандай. Леопольд 1909-жылы өлдү. Бирок 15 миллион адамдын башын жегенине карабай учурда Бельгияда анын килтейген эстеликтери бар. Негизи эле эстеликтердин да саясаты, психологиясы бар. Албетте, эстелик боюнча да өзүнчө чыгарылыш кылсак болот. Бирок айтарыбыз, бир инсанга эстелик тургузаарда жети өлчөп бир кесүү абзел. Себеби эстеликти тургузуп алган соң аны кулатуу өтө кыйын. Бир инсандын эстелиги кулабастан дагы деле турган болсо, демек бул ошол инсандын жолун жолдоочуларынын өкүмү дагы деле уланууда дегендик. Учурда Бельгияда Леопольдтун 13 эстелиги бар. Мунун бирөөсү гана реставрация үчүн кулатылган. Бирок кайра орнотулуусу күмөн. Себеби калк арасында Леопольдтун зулумдуктарын айткан активисттер көбөйүп, атүгүл Бельгия бул зулумдук үчүн кечирим суроосу абзелдигин талап кылышууда. Бирок майнап чыга элек. Эмне үчүн учурда дагы деле Леопольдтун зулумдуктарын Европада расмий түрдө ачык айтышпай жатышат? Себеби Конгодогу кен байлыктарды Европа дагы деле ташууда. Эгер өтмүштөгү зулумдуктар ачык айтыла турган болсо, анда Европа негизги кирешек булагы болгон Африкадан кол жууп калат. Экинчи жактан, зулумдукка дуушар болгон калк европалыктар тарабынан адам катары эсептелбеген африкалыктар болуп жатат. Азыр деле жаш кары дебей, Газада себепсиз 17 миңден ашуун өлтүрүлгөн боордошторубузга батыш расмий өкүлдөрү кың дебей, тескерисинче өлтүргүч сионисттерди колдоп, кубаттап, атүгүл курал жарак жактан жардамдашып атпайбы? Конголуктардын ошол эле кезде жөөттөрдүкүндөй өздөрүнүн Холокост тууралуу миңдеген кинолорду тарткан Голливуду жок болуп жатат. Ошол эле кезде конголуктар күнүмдүк көртүрлүктен, курсактан башы көтөрүлбөй, калк арасында бул геноцидди ачык айтып чыга тургандардын жетиштүү болбой жаткандыгы, теманын ачылбай жаткандыгына дагы бир себеп болууда. Конго геноцидинин ачылбай жаткандыгынын дагы бир себеби Леопольдту көп жылдар бою Конгого маданият, илим, билим алып барган киши катары пропаганда кылышты. Европада окуп, французча сүйлөгөн конголуктар деле Леопольдту убагында улуу лидер катары баалап келди. Бизде деле Ленин, Сталин болбосо, биз кыргыздар жапайы, тоолук бойдон калып кетмекпиз. Дал ушулар бизге маданият алып келди дегендер бар эмеспи? Атүгүл азыркы тапта дагы деле бизде жазуу болгон эмес, калк толук сабатсыз болгон. Коммунисттер гана келип биздин сабатыбызды жойду деп окутуп келгендер бар. Коммунисттер келгенге чейинки биздин сабаттуулугубузду далилдеген аталарыбыздын миңдеген кол жазмалары өрттөлүп жок кылынгандыгын изилдей турган киши дагы деле толук чыга элек. Тилекке каршы. Атүгүл бир мезгилдери Сталинге эстелик тургузабыз деген Жумарынбектер да чыкты. Учурда Кыргызстан боюнча жүздөй Лениндин эстелиги бар экендигин жазат Ленин тууралуу сайттар. Кызыгы, Орто Азияда Лениндин эстелиги эң көп бул Казакстан жана Кыргызстан экен. 2020 жыл Бельгиядагы нааразычылык акцияларынын жыйынтыгында Бельгия парламенти Конго геноцидин изилдөө боюнча атайын комиссия түздү. Бүткүл жашыруун болгон нерселер бир күн эмес бир күн ачыкка чыгат. Сократ.